Жакындан бери пошточу Курман көчөнүн бер башындагы эки үйгө жолобой шашылган болуп четтеп жабат. Аны көрө калган Тотой кат келбесине көзү жетсе да, сокуда жанчып жаткан машагын таштай коюп, тигинин артынан тарамыштуу, арык колун булгалап, дирилдеген үн менен кыйкырат. «Ай, пошточу аке, бизге кат барбы?» Ошол заматтын ары күнөстө коргон таш куруп ойноп жаткан Тотойдун 3 баласы шамыраңдашып, кыйкырышып, биринен бири озо тызылдап жүгүрүп жөнөшөт. «Ана курмакем дигине, атамдын каты, атамдан кат келди». Пошточу чал буйдала калып, антип-интип жооп кайтарганча тигилер жетип келген болот. Тизгинден үзөңгү боолордон кармашып, жамраган козулардай кулак тундурат. «Кана атамдын каты, мен алам. Жок, мен курмакем, ага бер». «Ой, жоо алгырлар, ой, кат жок эмес беле? Ого куй, ой» деп шашып кетип Курман. «Билбей эле кыйкыра бересиңер да». Балдар унчукпай таарыңан өңдүү энтиге дем алышып, же кетпей же койбой, деле бир нерсени күткөнсүп ишенбей туруп калганына Курмандын ачуусу да келет, жаны да ачыйт. «Ал дайланайындар ай, катты жашырып койду дейсиңерби?» дейт да, ишенбесеңер мына өзүңөр көргүлө дегенчелик кылып, колун койнуна салып көрсөтөт. «Жок мунакей, менин колумда болсо силер жалдыратпай күнүгө 3 убак кат жаздырып турат элем го. Келсе гана, бүгүн жок экен. Унчукпай ойной бергиле, Кудай кааласа эмки базарда алып келем. Мен ошондой түш көрдүм. Келип калаары бардыр. Жүргүлө эми. Баса Сейдеге да айтып койгула, ага да эмки базарда алып келем, бүгүн жок». Дегендей бастыра берип, чал өзүнчө күбүрөнөт. «Картайганда бала чакага шүмшүк көрүнүп да бүттүм. Мындан көрө кетмен чаап талаада жүргөнүм тынч эмес беле». Аңгыча байкабай калып, аты көнүмүш боюнча дагы бир үйгө кайрыла берерде тизгинди бура тартып, мүдүрүлгөн аттын моюнга камчы менен чабат. «Тигини, туягың жер баспай калгыр. Ырысы жок мал ушундай болот. Кат келсе өзүм эле чаап барбаймынбы?» Сейде отун көтөрүп келгенде анасынан дайыма атасынын эски кубайкесин сүйрөлтө кийген, маңдай тиши ырсайып кетик Тотойдун борбойгон ортончу баласы Асантай чыгат. Дүйнөнүн эч кандай куулук шумдугу менен иши жок, кишини ишенимдүү карайт. «Сейде жеңе, Ысмакемден кат жок, бизге да жок. Курмакем эмки базарда алып келем деди. Ал түш көрүптүр», дейт ал борбоюп. Сейде үчүн анын бул жөнөкөй сөздөрү канчалык оор тиерин бала кайдан билет. Баятан коктуголото жол басып, моюн бербей тың эле көтөрүп келген таңгагы булучуда зылдай салмактана калып, эшик алдына 5-6 кадам калган жерде кубаттан тайып, ал дубалды кармана теңселип, зыңгырап уyu түшкөн жонундагы отунду жерге тикесинен таштап жиберет. «Кудай ай, эч болбосо ушу балдардын атасынан амандык кабар келсечи» деп ойлойт Сейде. Жаактарына жармашкан чачын өйдө сулап коюуга чамасы келбей, дубалга шалдая жөлөнүп. Тотойдун балдарына кат келсе, эмне үчүндүр өзүнүн жаны жеңилдей калчудай болуп жүрдү. Түнкүсүн кээде Асантайдын ушул сөздөрүн эскерип, Сейденин үрөйү чат, ал көптөн бери Ысмайылдан кат алып келдиңизби деп Курмандан сурай элек. Ысмайыл болсо пошточуну көргөн жерден сурай коюп жүр деп эскертет. Сейде сурайын эле дейт, бирок ошого оозу барбайт. Эмки жолу сураармын деп өзүн алдайт. Тотойдун үйү жанаша жерде. Баягы айылда эл аягы басылып калганда Сейде түндөп Ысмайылдын кирин жууду. Таң атканча уктабай, отко кактап кургатып, эртең менен эрте суу ап келмекке сыртка чыкты. Эшиктен аттаганда эле кар калың жаап салганын көрүп, эмнегедир өзүнчө жыйырыла түштү. Көзү тунарып көңүлү айланды. Кокуй кашайгырдыкы. Боюма бүтүп калганбы деген ойго кетип, чочугандан колундагы чакасын жерге түшүрүп жиберди. Кудай сакта. Эл көрсөм не дейт? Иштегиси кайдан дебейби? Жок, андай болушу мүмкүн эмес эле. Түнү менен уктабагандыкы го деп кайра өзүн жооткотту. Бул ойду эми жанына жуутпай ойлобоско тырышты. Андан көрө Исмайыл кантип жатты экен. Жүрөгү да шуу этип сыздай кетти. Мына кыш да түштү. Бороон чапкында келет. Ээн тала үңкүрдө кантет эми. Ооба, кыш эми биротула кылычын кындан сууруп келди. Кече эле жер бети кара эле, бүгүн күнгөй тескей дебей тегиз кар жамынып, тоо боорлоп ак боз киргил туман илең салаң илкейт. Арык боюндагы кырчын талдар шыйрагы көгөргөн балдардай үшүп, муз камаган арыктын үстүнө ийилишип, бутактары салаңдаган. Түрмөктөргөн коюу булуттар бир калыпта уюп, асман ылдый чөгүп, дүйнө кечирип тарган сыяктуу, түнү менен жаагандан калган кар азыр анда-санда себелеп, кээде чочугандай шамал дүрбөп коет. Айыл тынч, сууга эч кимдин чыккысы жок. Үйдөгү чоң ала кийизди Ысмайылга жеткирип берүүнүн амалын ойлоп, чакаларын көтөргөн Сейде кар кечип кете берди. Астында сайды көздөй бирөөнүн өткөн изин көрүп, бу ким болду экен дегиче болбой нары жактан суу көтөргөн Тотой чыкты. Бутунда чоң өтүк, өзү илмии барык, ичке чапанын жип менен эркекче бекем тарта курчаган. Сейдени көрүп чакаларды жерге койду да, көгөргөн арык колун укалап туруп калды. «Сен эмне? Түнү менен уктаган эмессиң го? Көзүң киртиип, иреңиң жаман. Башым ооруп турат» деп койду Сейде. Анан шашып кетип кошумчалады. «Уктаганда эле болдум, уктабаганда түндө эмне кылмак элем.
Бул сөздөрдү айтарын айтып алып ансайын эс чыкты. Балким Тотой түндө көчөгө чыккан болсо менин кир жууганымды билип жүрбөсүн. Азыр сурап калса эмне дейм? Уулум түнү менен какылдап ыйлап чыкты. Ошого кыйналып калганмын го, деди Сейде алдын алып. Ошондой го деген кишиче Тотой башын ийкеп койду. Сен да мендей жалгыз бойсуң. Кемпириң очоктун жанынан чыкпайт. Эптеп жаман эмеңди багып турсаң болду го. Төркүнүң да малда алыс. Тотой унчукпай калып солгун турган Сейдени карап ойлуу үшкүрүндү. Сейден аяп, аялдарча иштен түшүнүп боорорду окшойт. Кирелди кечке 3 баланы баган менен убараланып чая болгон Тотойдун көздөрү адамды дайыма сүрдүү тиктечүлө. Азыр анын жүзү жумшак тартып, жүрөктү сыздаткандай мээрим менен караганы Сейденин ичин жылытты. Кыз кезинде Тотой абдан сулуу болгон көрүнөт. Асантайдын жоодураган көзү энесин тарткан турбайбы? Ушуну байкаган эмес экем да, деди ал ичинен. Тотой Сейдени карап капалуу шыпшынып койду. Кат келбейт деп муңканасың го. Шорубуз бар экен кантели. Мен 3 бала менен калып отурсам, сен тийгениңе жарым жыл болбой оозуңан алдыргандай умсунуп отуруп калдың. Төрөгөн балаңды атасы көрбөсө. Эмнесин айтасың? Барысы да мейли, кат жок. Ушуну ойлонсом колум шалдаят. Мына кыш да кирип келди. Балдарым жылаңач, 2 кап жүгөрү калды. Ал эмне болот? Көзүнө мээрле түшкөн жашын Тотой ачуулангандай кагып таштап, чакаларын ала салып басып кетти. Сейде Тотойдун артынан карап, ага эмне дээрин билбеди. Адамгерчилиги тоодой ушул кичинекей арык аялдын боору кердиги да, кайраты да, боштугу да жанга жылуу тийди. Бир чети өзү билбей, сен да мендейсиң деп кандайдыр айыптап кеткенсиди. Өзүнүн бул туюк сезимдерине Сейде жооп таба албай, мен кантейин, ар ким бешинесине жазганын көрөт да. Балдарынын багы болсо атасы кайтып келер деп жатты. Тотойдун күйөөсү Байдалы калкос болгондон бери өнө бою сугат жагында жүрчү. Кечинде жумуштан кайтып келе жатып, Сейде Байдалы кошунасынын эгин сугарып жүргөнүн көрөр эле. Тизейден өйдө түрүнүп алып, дөө турпаттуу москоол Байдалы андан мындан бир аттап суу жайып жүргөндө, батып бара жаткан күндүн кочкул нуру көлкүгөн эгиндердин үстүнөн от ойнотуп, Байдалынын колундагы сарт кетмен ары бери керилип чапкан сайын күзгүдөй жарк-журк этип чагылышчу. Айылдагылар Байдалыны Дыйкан бабам дарып кеткен, жолу чүмдүү, колу берекелүү деше турган. Оргуштап аккан арыктан аялдар этегин кыстарышып, кол кармашып кечкенде, Байдалы нар жакта туруп, өзүнчө эле жыргап каткырар эле. Ой, чырылдаган чийме каштар, албарсынын көчүндөй болбой коркпой кече бергиле. Бирин-экин агып кетсеңер, акыры менин колума тиесиңер. Эркелетип коем. Анда теңиш аялдар, о, эркелетпей эмирең кал, арың аңдап кеткир. Демейди эркелетпеген агып баратканда эркелетмек белең, деп заңкылдашчу. Байдалы аган сайын жыргап, талааны жаңырта каткырып күлөр эле. Анан алыстап барып кайрылсаң, иңир жайылган көгүш талаада Байдалынын караны эле көрүнчү. Кетменди ийине салып жер кыдырып, сапар жүргөн жомоктогу баатырдай ала-була калган жерлерди карап жүргөн Байдалы улам алыстап отуруп көрүнбөй калчу. Арыктагы суу сыяктуу Байдалынын мүнөзү дагы арылдаган шар мүнөз. Кээде Сейде алардыкына кире калчу. Бир нерсеге урушуп, ошондон улам кыргыч менен казандын түбүн оюп жиберчүдөй чайкылдата кырган Тотойго нар жакта балдарга оюнчук жасап берип отурган Байдалы айтар эле. Байбиче, ачууңду кой. Бакандай 3 уул төрөп бердиң. Андан башка мага байлык дөөлөттүн керек эмне. Үстүңдө там бар. Эл катары тамагаш, кийим кече таап турсам болду да дей турган. Аскерге кеткенден бери Байдалыдан байма-бай кат келип турчу эле. Бир топтон бери кабар жок. Ысмайылдан да, Байдалыдан да кат үзүлүп, Сейде менен Тотойдукуна поштоочу курман кур кол бастырып келе албай жүргөн себеби ошол. Жарыкты кабышка моюндагы карызын төлөй албай качып жүргөнсүп, кашаң атын үстүнө теминип өтө чаап кеткенден баштап, Мырзакул селсебет бул эки үйгө көп келчү болуп кетти. Ушунун өзү Сейдени коркутуп жүрөт. Мүмкүн Мырзакул Ысмайыл тууганынын качып келгенин сезип калгандыр. Андай дейин десе Мырзакулдун шек санагандай түрү байкалбайт. Ушул күнгө чейин Ысмайылдын аскерден качып, жашынып жүргөнүн айылда эч бир жан адам билбейт. Ысмайыл абдан сак. Сейде, эл бузулуп турат. Тырс этип оозуңдан чыгарып жүрбө. Башка эмес, атам тирилип чыга келсе да унчукпа, уктуңбу? Деп дайым кулакка куят. Мырзакул нар өтүп бери өткөндө жумуштаган сыяктуу, кезек-кезек бул эки үйгө кайрыла кетет. Абалы Тотойдукуна бастырып келип, "Ой, Тотой, барсыңбы?" дейт ал ат үстүнөн. Аскерге кетелек экенде Мырзакул тебетейин кырданта кийген, кара мурут күлүңдөгөн сулууча жигит эле. Айылдын чечени, үнү шаңкылдаган ырчысы болчу. Бир колунан ажырап фронттон жарадар болуп келгени ал мурункудай эмес. Сөздү кесе сүйлөп ачуусу чукул. Доул урганда бир жагына кыйшайып сынгандырактай анын бир жагы ийне саал төмөн шыпырылып, сымбатын бөлөкчө кылып салган. Жаактары шылынып, бет жүкөлөрү оркоюп чыккан, өңү темирдей катуу сыяктанат. Башта комуз чертип, шайыр ырдачу эле.
эми бош калган жеңин курuna кыстарып, кызып кетип байкабай калганда соо колу менен комуздун кылын чертип жаткансып, ийини мултуңдап калат. Кардыккан коңурунун бирде ойго чөктүрүп созулгонто, бирде каардангандай бийик толгоп, фронтто жүргөндөгү баштан өткөн кеткенди ырдайт. Мырзакул Тотойдун короосуна бастырып келгенде, нары эшик алдына сыр алдырбай, бир нерсе менен ораланган Сейденда ээр үстүнөн дубалдан артыла берип дабыштап коет. Сейде, жаман уул чоңоюп жатабы? Үйдөгү тамекиңден бир попорос ороп келе салчы. Жумушуңду анан бүтүрөсүң. Кел бери. Каталдыңарбы деп Мырзакул алардан сурабайт. Айылда кимге кат келгенин, кимге жок экенин ал кат алуучулардан мурда биле турган. Анткени келген почтону алды менен өзү текшерчү. Ошондой экенин билсе да, Сейде Мырзакулдун үнүн уккан сайын кыпылдап эси чыгат. Ысмайылдан кат барбы же жокпу деп ырымга бир ооз сурабаганы Сейде үчүн шектүү. Демек Мырзакулдун кадик санаган жери бар. Айтор анын унчукпаганы бекер эместей. Жайында камдап койгон тамекинин жалбырактарын ушалап, чокко күйгүзүп, сыр билдирбес үчүн өзүн өзү кайраттандырып, Сейде Тотойдукуна барганда, Мырзакул аттан түшүп, түтүндү сагынгандай ар дайым бурулдата соруп, жай эле ойна келген кепти козголгон өңдүү сүйлөйт. Сен тамекинин мыксын камдап койгон экенсиң, Сейде, деп мактап койду ал бир жолу. Ысмайылга ушундан посылка салгын. Түнөргөн кургор бир соруп таласты эстесин. Жиберем го, деди Сейде кепке такалгандай мукактана түшүп. Сөздү кайдыгер улантыш үчүн дагы бир нерселерди кошуп айтыш керек эле, бирок сүйлөөгө эптүү эчтеке таппай, Сейде эрдин чиштеди. Мырзакул анысын сезе койдуга деген ойдон жүрөгү муз болуп, бети ого бетер ысыды. Акыры айласы куруп, түтүнгө чакагандай жөтөлүмүш болду. Түтүндүн ачуусай, эркектер ушунун эмесин жакшы көрөт. Муну айтарын айтып алып, өзү түнү менен кыйналып уктаган жок. Орунду айттымбы же билдирип койдумбу? Кудай өзүң сакта, деги үнүмдү дирилдетпей, бетимди кызартпай эмне деймин? Анан эле шал баскандай тилим күрмөөгө келбей калат. Чын эле ал сезип калды экен. Кап, өзүмдөн эле кетти. Жүрөк жок менде, коёндукундай да жүрөк жок, деп өзүн жекирди ошондо. Баселке салгын дегени кандай? Чимпейли мен айттыбы же сынаганыбы? Экинчи бир жолу Мырзакул арактын кашатындагы кыдырата тигилген талдарды карап коюп, Тотойду жемеледи. Байдакем талдарын жылда бутап турчу эле. Быйыл бутаган эмес экенсиңер. Чоң аяп тоор ишке жарап калбадыбы? Отун болот, бутап алгыла. Талдын бою өспөй калат. Ал бир түккө турбас сөздү айткансып Тотой ага ачуулана кетти. Бой өскөндө кимге тирек болмок эле? Өз жок болсо тал эмес, башкасы көзгө көрүнбөй жанын караят. Колхоздун жумушунда бүтүр, машак терип балдарыңда бак. Мына эки үйүбүз окшошуп, же өлүү, же тирүү даректери жок отурабыз. Эрдин чиштегилеп тескери карады. Талды айтат. Сейде ошондой тимеле жерге кирип кетчүдөй заманасы куурула түштү. Себеби Мырзакул азыр бетке чаап эле, сен Тотой өзүңдү Сейде менен теңештирбе. Анын Ысмайыл алда качан аскерден качып ушул жерде бекинип жүрөт, деп айтат го деп күттү. Эми качан айтат деп жалдырап тигин оозун тиктеп туруп калды. Бирок Мырзакул анткен жок. Андай дебе, деди ал Тотойго жай гана. Билгин келсе талдын өзү эмес, көлөкөсү да керек болот али. Анан ал ойлона калып, эмнегедир ачуулангандай, коржойгон мойну кызара түштү. Көптөн бери айтам деп жүрөгүн өйкөгөн сөздү ичине батыра албагансып бакырды. Кат кечигип калса эле аялдык кылып аны муну ойлой берет экенсиңер да. Андан көрө алдагы тамдын башындагы жүгөрү бакалды оңдоп жыйгыла. Жазга жетпей чийит аның. Жалгыз уюңдан сүт чыкпай балдарды кезертейин дейсиңби? Балдар агы жок калчу болсо башыңар жулуп алам. Белеп койгула аны. Ушундайды Сейде экөөңөр эле иштеп койбойсуңарбы? Экөөңөр биригип бир эркекче жоксуңар. Орус келиндер фронтто окопто жатып алып, душманга ок атып жүрөт. Силер үйдө отуруп кат жок деп бышактайсыңар. Тотой бозоргон бойдон унчуккан жок. Сейде болсо аны бирөө тилинен тарткандай: "Биз ал жумуштарды бүгүн эле бүтүрөбүз, бакалды да жыябыз, талдарды да бутайбыз", деп жибергенин өзү да билбей калды. Мүмкүн ал ушул жерден өтө эле элпектенип пишек туудура тургандай жеңилдик кылып койдубу? Бирок бул сөздөрдү Сейде чын пейили менен айтты. Бир жагы козголгон кепти алыстатып башка жака алаксыткысы келди, бир жагы ырас эле Тотой экөөлөп эле жасап койчу нерсенин жасашпаганына катуу уялды. Мырзакул болсо башка эчтеке айткан жок. Бетинен каны качып түктүйгөн бойдон ал негедир өтө таңдана Сейдени тик карады. Кыяз ага ыраазы болгондой туюлду. Анан атына минди да бастырып кетти.